3 продуктаны эч качан жебеңиз. Биринчисинен сизди карытат, тез өлүшүңүзгө себепчи болот, ден соолугуңузду жоготот. Биринчиси роллтон. Көбү сүйүп жеп аткан колумда iPhone жеген роллтон дейт го. Ошондойлор көбөйүп кетти бүгүн. Өзү камбагал, оору чакырып, себепсиз оору чакыра турган нерсе бул биринчи роллтон экен. Тез карышыңызга себепчи боло турган, ден соолукту жогото турган нерсе бул роллтон экен. Ал эми экинчиси газдуу ичимдиктер. Эң биринчиде кола турат. Мунун ат башы кола, Coca-Cola, Fanta, газдуу ичимдиктер ичпешибиз керек. Мунун пайдасынан зыяны толтура. Ден соолугуңа сен күйбөсөң ким күйөт? Ден соолугуңду жоготкондон кийин болду, сен бардык нерсени түшүнөсүн. Бир баса албай калганда, бир көзүң көрбөй калсын да. Сен бир күн көзүңдү мынтип жумуп жүрчү, кандай жашоо караңгы болуп кетет сага. Ошондуктан ден соолук кадырын бил, газдуу жана башка химикат бирдекелерди жебе. Ал эми үчүнчүсү не десеңиз, баягы ушул көп эрте жазда күн ысыганда жешти башташат бул мороженое. Мороженаны көбү сахарга буралып кеткен. Албетте эң көп калория ушунда. Барсаңыз, арыктайм деп, мороженаны токтот дейт да. Себеби калориясы көп, семирте турган мороженое болуп эсептелет. Урматтуу мекендештерим, кара санаган душман катары эмес, сүйүктүү мусулман бир тууган катары айттым. Бул сөздөрдү. Бул арам азыктарды жебешибиз керек. Бирок такыбалык үчүн көп нерселерди жебешибиз керек. Ал эми ден соолук үчүн айрым нерселерди жебешибиз керек. Ушу айрым нерселер булар.